Turmuşta erkek kişi yol başçı. Үй бүлөдө кийин башчы, эркек башчы. Үй бүлөдө неге жоопкер, кимге жоопкер? Бардыгына жоопкер эркек киши. Бирок ажырашкан учурда байкасаңыздар, аял күнөөлүү. Жок, маселени ар кандай карап көрсөк болот. Мисалы, үйлөндүң, алдың белеге, турмушуң эшек араба деген сөзгө бир мисал айтып атам. Мисал олораак түшүнүш керек буну. Турмушту мен эшек араба окшоттум да. Эшек араба окшотсоңуз, араба аркада турат. Эшек каяка тарса ошока кетет да араба негизи. Араба аял, эшек түшүнүктүү болду. Бул мисал олораак айтып атам, мисал катары айтып атам. Туура түшүнүш керек буну. Эшек каяка кетсе ошоға барса, каяка токтосо ошока турса, арабада не күнөө мисал үчүн? Ажырашкан учурда эшек аял күнөөлүү, баша күнөөлүү деген маселеге айтып атам да бул маселени. Ооба, кээде арабада да күнөө болушу мүмкүн. Балким жели чыгып калган болушу мүмкүн. Балким араба эскирген болушу мүмкүн. Бирок көп күнөө баары келип эшекке такалат да. Ошондуктан биз турмуш маселесинде ойлонушубуз керек. Күнөө анда, күнөө мында дештен мурда өзүңдү бир карап алышың керек да. Бүгүн байкасаңыз, бүт адамдар башкалардан кемчилик издейт. Өзүнүн бир карап коеюн дебейт. Негизи көп күнөө өзүндө болот, бирок башкаларга аударгысы келе берет да. Бул таптакыр туура эмес пикир. Турмуш эшек араба мисал үчүн, ата араба, төө араба мисал үчүн. Ар нерсе кылып мисал кетирсек болот. Бирок эмне болгон тагдырда дагы ажиз болгон, назик болгон, аны ак көйнөкчөнү үйдөн алып кетип, эми каалаган нерсени кылып, кордоп, кайра үйгө алып барып коюш бул эркектин иши эмес да. А мына эркектердин бир эки болбойт. Туура кээде жолдо кырсык болуп, каза болуп калышы мүмкүн. Бул маселе башка маселе. Бирок тирүү экен, бар экен, жаныңызда экен, ал сизге өмүрүн арнады да. Сиз неге көңүлүңүздү арнабайт эсеңер?